Картошканын пайдасы барбы? Картошка ар бир үйдүн ашканасында кездешүүчү жашылча жемиш. Картошкадан миңдеген тамактын түрлөрүн даярдоого болот. Ошону менен бирге картошканын үй шартында дарыланууга да пайдасы зор. Кээ бир ооруларды картошка менен жеңил жана натыйжалуу дарылоо ыкмаларын сунуштайбыз. Ангина. Бир нече картошка тандап алабыз. Аны жакшылап жууп, идишке бир аз суу куюп кайнатабыз. Сууну аз куйгандыгыңыздын себеби бул суудан эмес, картошкадан чыгуусу кажет. Картошканын жыты катуу чыккандан кийин отту өчүрүп, ысык идиште үстөлдүн үстүнө алып келип коебуз. Башыңызды сүлгү менен кымтылап, жаап алып, идиштин ичине мурунуңуз менен 10-15 мүнөт чамасында терең дем алыңыз. Бул менен дем алгандан кийин суук тийбеши үчүн дароо жууркандан жамынып жатыңыз. Күнүнө 1-2 рет жасаган оң. Жогорудагы жазылгандай, эмдөө жолу ангинаны айыктырып жана дем алуу жолдорун, оорусун басууга жардам берет. Жогорку температура. 2 картошканы сүргүчтөн чоңураак кылып өткөрүңүз. Ага 1 аш кашык уксус суусун куюп, бир нече кабатталган дакени үстүнө салып чыгыңыз. Даяр компрессти маңдайыңызга коюңуз. Бир аз убакыттан кийин алып таштап, башка жаңысын даярдап алып, кайрадан коюңуз. Ушул эле ыкманы ангинаны кетирүү үчүн да колдонсоңуз болот. Ал учурда компрессти мойнуңузга коюп, үстүнөн жылуу шарф менен байлап таштайсыз. Үшүк алуу. Сууктан колуңуз кызарып кетсе, колуңузду картошка кайнатылган жылуу сууга салып, бир нече убакыт кармап турсаңыз жеткиликтүү болот. Бет терисинин үшүп кеткен бөлүктөрүнө картошка компрессин жасасаңыз жакшы. Ал үчүн кабыгы ачылбаган картошкаларды кайнатып, ысык кезинде баттан эзиңиз. Ысыгын жоготпошу керек. Марлеге же болбосо кездемеге картошка эзмесин салып, үшүк алган жериңизге муздап калганча кармап туруу кажет. Андан кийин кездемени лимон ширеси менен суу аралашкан суюктукка малып, ал жерди кайрадан бир нече рет сүртүңүз. Күйүк. Картошканы тазалап, сүргүчтөн өткөрүңүз. Аны 4-5 жолу оролгон марлеге салып чыгыңыз. Марлени күйүккө коюп, үстүнөн жакшылап байлап чыгыңыз. 2 сааттан кийин алып таштап, башка жаңысына алмаштырыңыз. Эгер кайнап жаткан суу же май тамчыларына күйүп калсаңыз, же болбосо колуңузду ысык идишке басып алсаңыз, ооруп турган жерге тез арада картошканы тазалап 2ге бөлүп басыңыз. Ар бир 2-3 мүнөт сайын алмаштырып, жаңы картошка бөлүктөрүн басуу керек. Ал эми диетолог картошканын пайдасы менен зыянын айтып берген. Картошканы ашыкча колдонуу чындыгында жүрөк, кан тамыр ооруларынын өрчүшүнө таасир берет. Ал эми зыяндуу курамын азайтуу үчүн ага уксус кычкылын кошсо болот. Картошка кандагы глюкозаны тез эле жогорулатып жиберерин эскерткен диетолог Мария Шубина. Бирок ченеми менен колдонсо калориясы аз тамак катары өтө пайдалуу экенин айтты. Эксперттин айтымында жашылча калориялуу азыктарга кирбейт, бирок анын гликемиялык индексине көңүл буруу керек. Картошкада гликемиялык индекс чынында жогору болот. Башкача айтканда, картошка кандагы глюкозаны тез эле жогорулатып коет деп билдирди ал. Шубинанын сөзүнө караганда, бул азыкты ашыкча колдонуу чындыгында жүрөк кан тамыр ооруларынын өрчүшүнө таасир берет. Бирок мындай аныктамадан улам коркуп, толугу менен баш тартып койгонго болбойт. Гликемиялык индекси жогору болбогон жаш, жаңы картошкаларды тандоо керек. Картошканын өзүн эле мундир кылып жебестен, ага жашылча салатын кошуп жесе жакшы. Экинчиден, биз азыкты майдалабай эле пайдалана беребиз. Канчалык майдаланган нерсе организмге ошончолук бат сиңет, деди эксперт. Ошондой эле дарыгер аны кайнатпоо керектигин жана ысык жегенге болбостугун айтты. Картошканы балык же эт өңдүү белок жана каймак май менен аралаштыруу пайдалуу. Ал эми анын зыяндуу курамын азайтуу үчүн ага уксус кычкылын кошуу керек. Семиртип уйкуну бузат. Уктаар алдында жебей турчу азыктар аталды. Диетолог Елена Кален жатарда жегенге болбой турган азыктарды тизмектеп, алар уйкуну бузуп, арыктоого тоскоол болоорун билдирди. Адистин кеңеши РИА Новостиге жарыяланды. Календин айтымында, биринчи кезекте куурулган эт, помидор, баклажан, консерваланган, туздалган, авокадо жана ачуу сырдан баш тартуу керек. Бул азыктардын курамында тирамин амино кислотасы болушу ыктымал. Ал стресс гормону болуп саналган норадреналинге айланат. Бул азыктарды жатарда жегенден кийин уйку качат. Эртеси турганда адам түнү менен чуркап жүргөндөй чарчап калат, деген ал. Адистин айтымында, кечки менюдан сельдерей чөбүн да чийип салган оң. Ал салмак таштоодо пайдалуу болгону менен жатар алдында жебеш керек.
Адис белгилегендей, селдерей табарсыкты толтуруп ажатканага айдайт. Жаңгактын түрүн, майлуу тамактарды да күндүн биринчи жарымында жеш керек дейт. Анткени алардын курамында тамак сиңирүү системасына күч келтире турчу крахмал жана шекер көп. Майлуу тамак кеч сиңгендиктен аны жатар алдында жебей эле койгон жакшы. Ал адамды семиртип, уйкуну качырат, деди Кален. Диетолог уктаар алдында жаңы бышкан мөмө жемиш, буурчак жана козу карындан да баш тартууну сунуштаган. Жатар алдында баш тарта турган 7 нерсе. Адистин уктаар алдында эмне кылбаш керектигин эскерткендигин РИА Новости билдирди. Биринчи иретте жаңылыктарды угуп же көргөнгө болбойт. Себеби киши аны уккандан кийин көшүлүп уктап кетпейт экен. Дагы бир нерсе, кишини кыжаалат кыла турган кепти эртеңкиге калтырган оң. Изилдөөдө ашыкча сөз уккан адам түндү кээде кирпик какпай өткөрөөрү аныкталган. Дарыгерлер жатып алып иштебегиле деп кескин эле айтып келишет. Себеби керебет улам эле уйку менен төшөк мамилесин эстете бергендиктен иштейм деп камынган киши кыйратып эч нерсе деле жасап жибербейт экен. Дагы эске салчу учур, жатарда дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаган таптакыр эле болбойт. Муну менен өзүн алаксытып уйкуга кетем деген киши жаңылат. Кофеини бар азыктар, спирт ичимдиги уйкунун ырааттуулугун бузат. Мындан сырткары көшүлүп эс алам десеңиз, телефон менен электр жарыгын өчүрүп койгондон өтөрү жок. Жарык мээне караңгыда адамды уйкуга чакырган гормондун иштелип чыгышына тоскоол болору айтылды. Дарыгер батыраак уктап калуунун жолдорун айтып берди. Тезирээк уктап калуу үчүн жөнөкөй эрежелерди эске алуу керектигин РИА Новости кытайлык Адис Шихуэге таянуу менен жазды. Дарыгердин айтымында турмуш тиричиликтин тез ыргагы менен тынчсыздануулар уйку режимин бузуп, организмге толгон токой ооруну чакырат. Бул процессти калыбына келтирүү үчүн 7 сааттан кем эмес уктап, эрте жатканга аракет кылуу керек. Мындан тышкары уктаарга 1 саат калганда телефонду колдонбош керек. Анткени экрандын жарыгы мелатониндин синтезин, тагыраагы уйку гормонун бузуп, эс алганга тоскоол болот. Бат уктап калуу үчүн демделген чай, кофе жана башка чарчоону убактылуу жаза турчу суусундуктардан баш тарткан оң. Дарыгер жатар алдында жылуу ваннага түшүп, китеп окуп жана курсак менен дем алууга арналган көнүгүүлөрдү жасоо жакшы жардам берерин кошумчалаган. Күндүз эмнеге уйку келе берерин дарыгер түшүндүрүп берди. Россиянын сомнологдор коомунун жетекчиси, эмгеги сиңген дарыгер Роман Бузунов күндүз уйкунун келе беришинин бир нече себебин санап бергенин РИА Новости жазды. Адис кеп түндө уйкуну кандырып деле күндүз үргүлөй берүү жөнүндө болуп жатканын белгилеген. Медицинада мындай абал гиперсомния деп аталат. Бузуновдун айтымында күндүз уйкусуроо коңурук тартуудан улам обструктивдүү синдромунун симптому байкалса болушу мүмкүн. Тагыраагы коңурук тартып жатканда дем алуу кыска убакытка токтоп калып, анан мээ кычкылтектин жетишсиздигинен ойгоно калат. Темир менен Д жана В витаминдеринин жетишсиздиги дагы уйкуну келтирип алсыратат. Мындан тышкары киши түндө уктап жатканда бутун кыймылдатып тынч боло албаса да кесепетин күндүз тартат. Бул көрүнүштү медицинада жаны жай албаган буттар деп коюшат. Адис жогорудагы белгилердин бири 3 ай бою кайталана берсе, уйкуну калыбына келтирүү үчүн дарыгерге кайрылуу керектигин эскертти.